Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Назгул Оку Дигитал. Мен бүгүн математик мугалимдер үчүн формулаларды кантип телефон аркылуу жазып, түшүндүрүп, темаларды айтып беребиз. Түшүндүрүп берейин дедим. Ал үчүн Play Marketке киресиздер. Play Marketке кирип, Microsoft Math Solver деген тиркемени көчүрүп аласыздар. Microsoft Math Solver деп турат. Көчүрүп алсаңыздар, бул англисче болгону менен ичине киргенде тилди өзгөртүп алсаңыздар болот. Мен көчүрүп койгом, кирип алдым. Киргенде мына ушундай баракча ачылат биринчи. Бул баракчада мынакей сканировать деп турат. Тилди мына могу эң четинде турган мына жылдыз гүлдүн сүрөтүнө окшогон жерден, мынакей бул жерден мына настройки. Настройкиге кирип туруп эле тилди өзгөртүп аласыңар. Вид, начальный экран ушундайлар жасап аласыңар. Готово. Жасап даярдап койгом. Андан кийин эгерде силерге мынакей сканировать деген жерге кадимкидей мынакей жасап алган формулаларды сүрөткө тартып продолжить мынакей тартып алды да мына алдына жазып койду. Мен ушуну колдоном. Мынакей бул эмне экенин тартып жазып алды. Мынакей сүрөткө айлантып койду. Керектүү нерселерди. Андан сырткары дагы бир функциясы, аны мынакей бул жерде рисовать деген жерге бассам, кадимкидей бул жерден жаза баштасам болот экен. Койдум дагы, жаза баштайм мынакей. Синус 2 альфа деп минус синус 3 альфа деп жазып алдым. Алдын чиемин дагы. Косинус 2 альфа минус косинус 3 альфа деп жазсам, мага ушуну жазып берет экен. Андан сырткары ушуну балдарга ушундай кылып бендикам аркылуу же өзүңөр сүрөткө видеого тартып аткан тиркеме аркылуу видеоңорду кое берип койсоңор да ушинтип түшүндүрө бересиңер. Түшүндүрүп, андан ары айтып, сүйлөп, буга түшүндүрмө берсеңиздер болот. Андан сырткары бул жерде эгерде мен бул учурду рисовать дегенде мен телефондун ручкасы бар. Ошо калем сап менен жаздым дагы. Ушун мүмкүнчүлүктү алдым. Эгерде калем сабы жок телефон болсо, анда бул жерде печать деген турат. Печать деген жерге дагы кадимкидей мынакей бул жерде калькулятор сыяктуу, бирок формулаларды жазгандагы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ал жерде мынакей сол жактагы бурчтагы бассам, мынакей бул жерде болгон кандай формулалар керек болсо, мүмкүнчүлүктөрдү көргөзүп берип атат. Мынакей синус, косинус деп. Мына болгон мүмкүнчүлүктөрдү мага көрсөтүп берди. Мынакей дагы бир жолу көргөзөм. Синус деди. Сырткары мына ушундай мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, тапшырмаларыңарды жазып, ал жерден теманы түшүндүрүп берсеңиздер болот экен. Андан сырткары сол жактагы эң үстүндө турган карандаш менен жерде бул жерге басып кирсем, мынакей мүмкүнчүлүктөр, мурдакы тартып алган сүрөттөрүңөр, эгерде мурда жасап алган болсоңуздар, бул формуланы кантип тартабыз. Муну көчүрүп алдым. Бир сүрөттү тандап алып, көчүрүп жазамын деп, мындайларды колдонуп, мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, мынакей бул жерде тапшырманы түшүндүрүп бере алат экен. Мынакей. Тапшырманы жазып койсоңуздар, бул жерге анын чыгарылышын көрсөтүп берди. Мынакей бул тапшырманын чыгарылышын. Мынакей действие по решению линейного управления деген бассаңыздар, мына эң биринчи тапшырма анан жобо эле жазылып турат. Эгерде кантип аны чыгарып алдык, мынакей мындай действияларды биринчи, экинчи деп ар бирин түшүндүрүп айтып, мындай кылсаңар дагы болот экен. Ушундай жакшы дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Анда биз менен Оку Дигитал менен болуңуздар.
башкалар менен дагы бөлүшкөндү унутпаңыздар. Саламатта туруңуздар.